Erkekler аялдарды сабагандар жөнүндө айтып берейин, анан тигилге жетейин. Кордук көргөн эркектерди көрдүм мен. Эмне үчүн дегенде, эркектер ушу аялдарына сабап отуруп, анан кийин кемпири пайбичеси каза болуп калгандан кийин көрсө эне менен эле бала кармап турат экен, атанын сыйын. Бала менен атанын ортосундагы көпүрө бул аял экен. Качан энеси өлгөндөн кийин атасына сый көрсөткөн баланы мен көргөн жокмун. Зулумдук, жалаң энесине зулумдугун кылып атканын көргөн бала эч качан атасына жакшы мамиле кылбайт экен. Ушинтип отургузуп туруп, кетмен менен эки бутун бөлө чаап салган кишини көргөнмүн. Айтайын деген нерсем, бүгүн зулумчулук көргөн нерсе, эртең карып калган мезгилде эркектер бул нерсе башка келип биртет экен. Ошол себептен азыртан эле субханалла кечирим сурап эле туруш керек экен. Ошол эле мезгилде аялдардын өзүнүн күйөөсүнө кылып аткан зулумчулугуна мен көрүп чоңойгон бала менен кыз энесин сыртка кубалап чыгат экен. Аны менен дүйнө талаша турган болуп калат экен. Сен атама жакшылык кылган эмессиң, сен бизге да жакшылык кылбайсың деп айтат экен. Мен миллион штук билем мындайды. Ошол себептен бул жашоодо азыртан эле зулумчулук токтотуш керек. Кимдин балдары зулум аз болобу? Мына, кимдин балдары болобу деп ойлойсуңар? Ошолордун үйдөн зулумчулукту көргөн, үйдөн психологически неуравновешенный, керек болсо атка да райым кылбагандар бар. Башка көзгө чапкылап кой менен эчкини уйду келе согуп салгандар бар. Ар бир адамдын акыл деңгээли иманына жараша болот. Эгерде кимде иман болсо, ал туалетке киргизбейт эч качан. Эч качан аялын сабабайт, күйөөсүнө каршы чыкпайт, бүртуганчылыкты үзбөйт, ата-эне баласына акы бербейт. Иманы бар болсо, иман жок болсо байлап беребиз биз эми. Түшүнүп атасыздарбы? Ар бир ата-эне өзүнүн баласына жооп берет.